Реутов тарапта жашагандарга ушул видеону бөлүшүп койгула. Ушул Новокасино метродон 5-выктан чыккандан кийин эле ушул катардагы дүкөндөрдөн ушул бир помещение готовый бизнес катары сатууга коюлуп атат. Күнүмдүк выручкалары 30 миңден 50 миңге чейин иштеп табылып атыптыр экен азыркы учурда. Анан кышындасы 100 миңге чейин чыгат дейт. Выручка көп нерсе ушул эттен болот экен туугандар. Эттерди свежий алып келип турса ар дайым клиент болуп тура берет дейт. Анан булардын акчасы 550 миң сурап атыптыр. Анан 129 миңби ошондой Instagram аккаунту да бар экен, ушул именно этке чогулган аккаунтчу. Анан бир 400дөй WhatsApp группасы бар экен. Аяктан деле админди беребиз дейт, аккаунт кошуп беребиз дейт. 550 миң берген болсо полный оборудованиялар полный калат дейт. Бул жер 4 дубал эле дейт. Камераларга чейин, кондиционерлерге чейин өзүбүз койгонбуз дейт. Дүкөн иштетет элем дегендерге болгон болсо ушул алып койсоңуздар болот. Ички товарларны өзүнүн келген баасында, оптун баасында эсептеп өзү ала берет, ал жака кошулат дейт. Анан жанагындай экен. ИПсы бар адам болсо жакшы болот. 1,5 ИПсине улап аласыздар. Кассовый аппараттар бардыгы законный экен. Аренда платасы 125 миң деди. Анан 10 миң коммунальный услуга келет экен. Ошо менен 135 миң ошондой болуп калат экен. Коммуналдык услуга полный, ызычуулары полный, бир айлык жанагылар чыгымдарычы. Көргөзөлүк. Бул жакта бир холодильник, бул бардыгы иштейт. Раковинасы бар. Өдөдөн көргөзүп койгон. Раковинасы бар. Эми туугандар, бул жер квадрат метр 20 ошондой квадрат метр чыгып калат. 25тен көп деле чыгышы мүмкүн. Таразалары полный бар жогу бар. Эми готовый да булчу. Могу холодильниктер иштейт экен. Полкаларды көрүп атасыңар. Каласаңар ортого деле полка кошуп алсаңыздар болот. Морозильник бар бул жакта. Бул бардыгы рабочий. Жыласаңыз. Анан киргенде ушундай чакан полкалар бар экен. Могу холодильник иштейт экен. Могу иштебейт дейт. Муну дейт оңдотуп алса болот дейт. Эми ошондой туугандар, как анес көргөзүп айтып атабыз, камералар бар экен. Полный бар жогу бар да, сразу келип эле иштете бересиздер. Готовый. Анан көбүнесе доставкадан жакшы выручка калат дейт. Доставкадан көп жакшы выручка калат экен. Эми макты көңүр билсеңер керек. Луксточканчы ошол эле жандагы ушул торговый рядтардан эле да катарында эле. Мияша деп могу жака брендти деле илип алса болот дейт. Ал жака жылына примерно канча деди? 40 миңдей ошондой оплата кылып калат. Ал жагы сүйлөшүп алса боло берет дейт. Мына бул жакта да овуч фрукту бар экен. Эми самсакана бар экен, шаурмакана бар экен. Эми ушул дүкөн тармагында эле ошол жанагы экен да, бул жерчи помещение. Новокасино 5-выкты. Жакынат көрөсүң. 5-выктан чыккандан кийин эле жүк алып кетем, түшүрүп жанагы кылганда машина киргенге болот, атак нарактарга парковка курганга болот, луксточка жактаргачы. Ошондой калган өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Коюп берүү вариант жолдор жок кичине, аласа бересилерим бар эле ошого. Анан сатууга туура келип калды дейт. Анан эси департ болуп кетиптир Кыргызстангачы. Ошо бул жерде миниси көргөзүп турат. Аманчылык болсун. Кызыккандар ошол видеону бөлүшүп койгула. Калган өзүңүздөр келип сүйлөшүп жолугасыздар. Эси менен ушул жерден ээлери менен деле WhatsApp'тан сүйлөштүрүп коебуз. Текшерүү келбейт, ал жагына жанагы кепилдик берген дейт. Ал жагына өзүңүздөр көрөсүздөр туугандар. Аманчылык болсун. Көрүшкөнчө группалар менен таратып койгула. Ассаламу алейкум.